Жогорку сотто Бишкектин мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовдун бөгөт чарасы каралат. Жарыян бүгүн саат 10:00 белгиленген. Улуттук коопсуздук комитети Кубанычбек Кулматовду быйыл 5-июнда кармап, ал 28-июнга чейин камакка алынган. 25-июнда Бишкектин 1-май райондук соту Кулматовдун камактагы мөөнөтүн узартуу маселесин карап, аны 28-августка чейин камакта калтырды. Актоочу тарап экс-мэрди үй камагына чыгарууну өтүнүп, жогорку инстанцияга даттанган. Кулматов коррупция жана жараксыз паспортто пайдаланган деп айыпталууда. Быйыл 18-майда башкы прокуратура козгогон кылмыш ишинин алкагында ага Кылмыш жаза кодексинин 303-беренесинин 1-бөлүгү боюнча айып тагылган. Июнь айында Кулматовго 350-346 беренелердин негизинде экинчи кылмыш иши козголгон. УКМК аны 1995-жылы Кыргызстандын жарандыгын мыйзамсыз алган жана чек арада мыйзамсыз өткөн деп айыптап жатат. Азыр ал УКМКнын тергөө абагында отурат. Орусияда эмгек мигранттарын каттоо эрежелерин катаалдаштырган мыйзам күчүнө кирди. 27-июнда президент Владимир Путин кол койгон документке ылайык эми мигранттар иштеген жери боюнча каттоого тура албайт. Аларды каттоо жашаган жери боюнча гана жүргүзүлөт. Буга чейин жумуш берүүчүлөр мигранттарды иштеген жеринин юридикалык дареги менен каттоого укуктуу болчу. Көптөгөн эксперттер жаңы эрежелер ишке ашпайт жана көптөгөн мигранттар Орусияда көмүскө жашоого өтөт деген божомолдорун айтып жатышат. Ошол эле маалда бул мыйзам полицияга мигранттарды коркутуу менен алардан акча алууга кошумча өбөлгө болот деген пикирлер көп. Учурда Орусиядагы чет элдик мигранттардын саны 9 миллиондун тегерегинде. Кыргызстандын миграция кызматынын маалыматына караганда, булардын 640 миңден ашыгын кыргызстандыктар түзөт. Орусиянын Москва шаардык соту 16-июнда жол четинде бара жаткан жөө жүргүнчүлөрдү сүзүп кеткен кыргыз жараны Чыңгыз Анарбек уулунун үй камагына чыгаруу боюнча арызын карап, канааттандырган жок. Орусиялык ЖМКлардын маалыматына караганда, шаардык сот Таган райондук сотунун Чыңгыз Анарбек уулуна карата 18-июнда чыгарган чечимин туура деп таап, өзгөртүүсүз калтырды. Чыңгыз Анарбек уулу 16-июнда Москванын борбордук көчөлөрүнүн биринде такси айдап баратып, жол четиндеги жөө жүргүнчүлөрдү сүзүп кеткен. Кырсыктан 8 киши жаракат алган. Айдоочу полиция тарабынан кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. 18-июнда Таган райондук соту шектүү катары кармалган кыргыз жаранын баш коргоо чарасын карап, 2 айга камакка алган болчу. Осмонбек Артыкбаев ден соолугуна байланыштуу атайын ооруканага жаткырылган. Кайсы жери ооруп жатканы тууралуу айта албайбыз деп билдирди басма сөз кызматы. Эске салсак, Осмонбек Артыкбаевке 5-июнда Бишкек ЖЭБди модернизациялоо долбоорун ишке ашыруудагы коррупция боюнча кылмыш иши козголуп, камакка алынган. 1-май райондук соту Артыкбаев тергөө иштери аяктанганга чейин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында болот деген чечим чыгарган. Артыкбаевдин жактоочусу анын ден соолугуна байланыштуу баш коргоо чарасын өзгөртүү үчүн Бишкек шаардык сотуна арыз берген. Шаардык сот Артыкбаевдин баш коргоо чарасын карап, райондук соттун чечимин күчүндө калтырган.